Павлодарда өткөн Улуу Тала эл аралык фестивалда салттуу музыканын чебер аткаруучулары жана композиторлору өз өнөрлөрүн тартуулашты. Иртыш аймагынын эң кооз жерлеринде боз үйлөр тигилип, чыныгы этно айыл пайда болду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Орусия жана Түркмөнстандан келген коноктор казактын музыка, каада салт, үрп-адаттары жана жашоосу менен жакындан таанышышты. Фестиваль Улуу Тала – это не просто фестиваль. Это, я могу сказать, Улуу Тала фестивалі бул жөн эле фестиваль эмес. Аталган маарекенин ааламдык мааниси бар. Естай, жаяу муса өңдүү инсандар жараткан казак музыкасы эң сонун. Биз алар тууралуу кээде фольклор деп да айтабыз. Жок, бул классика. Дүйнөлүк музыка менен бирге казак музыкасы жана казак поэттери деп ишенимдүү айта алам. Это опера. Вот мы сейчас возрождаем по всему миру, что наравне мировой музыки есть казахская музыка, есть казахские поэты. Мен Естайдын чыгармалары менен өстүм. Жаш кезимден баштап улуу композитор сыяктуу ойногонго аракет кылчумун. Менин кумиримдин урматына Павлодарда фестиваль өтүп жатат. Бул фестивалга катышуу мен үчүн сыймык. Этно айылдын башкы коноктору төкмө акындар болушту. Алардын катарында Казбек Касымов да бар. Ал 10 жыл мурун Естай Беркинбаевдин 140 жылдыгына арналган айтышта жеңүүчү аталган. Мы пишем и поем для всех. Биз жалпы журт үчүн жазып ырдайбыз. Мени өз үй бүлөм курчап турат. Мени менен бирге казак талаасында сүйүктүү туугандарым өзбек, татар, орус, башкыр жана кыргыз бар. Менин боз үйүм, кымызым, аткарып жаткан ырларым алар үчүн. 1000 жылга созулган достугубуз улана берсин. Фестиваль Павлодардын Иртыш променад башкы сахнасында мыкты гала концерт жана майрамдык фейерверк менен жыйынтыкталды.